Салам достор, байланышта Санчобек каналы. Бүгүн дагы жолубузду улай буга чейин көргөн тасмабыздын экинчи бөлүгүн көрөбүз. Бир кезде бул коркунучтуу болгон туура эмес бурулуш аттуу тасманын биринчи бөлүгүн чыгарганбыз. Ошондуктан бул тасманы улантууга катталуучуларыбыздын арасынан суранычтар көп болгон эле. Анда көңүлдү тасмага коюп алдыңкы мүнөттөр мыкты өтүшүнө ишенип турган болсоңуз баштайбыз. Нина, это западня! Тасманын башында Кимберли деген бир татнагай кызды көрөбүз. Ал кыпкызыл унаасына олтуруп алып эле аларча жакка кетип бара жаткан. Бир кезде алдынан эки ача жол чыгып, Кимберли ойлонбой эле сол тарапка буруп кетип, бир нерсеге алаксып калдыбы айтор жолго чыга калган бир кишини уруп кетет. Анда жүрөгү түшүп калган Кимберли дароо эле унаасына түшүп ага жардам берейин деп жатса, жанагы эси ооп жаткан адам эсине келип эле Кимберлинин жаагын диштеп алды. Кимберли андан чыгып качып бара жатса, алдынан бир балта көтөргөн киши чыгып, балтасы менен кызды так эле ортосунан экиге бөлүп салат. Биз мындан соң токойдун арасында мурдагы жоокер Дейл Мерфи деген адам сүйлөп жатканын көрөбүз. Алар көрсө бул жерде Апокалипсис деген телеберүү тартып жатышкан экен. Телеберүүнүн шарты боюнча 6 катышуучу болуп, алар токойдо катаал шартта оюн өткөрүшмөк. Биринчи катышуучу буга чейин экиге бөлүнүп калган Кимберли болчу. Көрсө ал жана токойдун арасында ушул жака келе жаткан экен. Кимберлиден кийин экинчи оюнчу Джонси, үчүнчү оюнчу болсо Елена, төртүнчү оюнчу Нина болсо, бешинчиси Джейн, акыркысы болсо Эмбер болчу. Алар көп убакыттан бери Кимберлини күтсө, ал такыр эле келбегендиктен Дейл менен Майкл көп ойлонуп телеберүүнү башташ керек деп чечишип, Кимберли келбегендиктен анын ордуна өздөрүнүн продюсер кызын кошуп коюшат. Тартуу иштеринин биринчи күнү башталып, Дейл ал жерде катышуучулардын баардыгына тартипти түшүндүрө баштайт. 6 катышуучуну 2-2ден 3 тайпага бөлүшүп, кечки 6га чейин токойдо өздөрүнүн жандарын өздөрү багыш керек эле. Катышуучулардын ар биринин кулагына видео байкоолорду кийгизишип, анан да токойдун 32 жерине видео байкоолорду тагып коюшуптур. Оюн башталган убакта катышуучулардын уюлдук аппараттарын дагы чогултуп алышат. Биз бир кезде токойдогу видео байкоолордун биринен Майклдын жардамчысы болгон адамды жанагы жырткычтардын бири келип эле союп салганын көрөбүз. Анда оюнчуларды жөнөткөн Дейл дагы ал жерде өзүнүн бир иштери менен алек болуп жүргөн. Бир кезде эле ал жүргөн 4 бурчтук шайтан арабанын дөңгөлөгүнө жанын октуру тийгенин көрүп, бир нерсени сезип эле токойду аралап издеп жөнөсө, ага жаалар атыла баштады. Биз бул Дейл Мерфинин мурдагы аскер кызматкери болуп жүргөнүн билебиз. Ошондуктан ал алыстагы жырткычтардын бирин көрүп, бычагын ага атып жиберсе, жанынан башка бир жырткыч пайда болуп, бир муштап эле уктатып салат. Бир тайпага бөлүнгөн Эмбер менен Джонси келе жатып жанын огун таап алышты. Көрсө бул Эмбер дагы мурда аскердик кызмат өткөрүп, Иракта согушта дагы болгон экен. Ал таап алган жанын огунан курал жасайт дагы. Бир нерсени сезгендей эле эки жакты карай берди. Ал оозу тынбай сүйлөй берген Джонсинин оозун басып, бул жер токой болгону менен аябай эле тынч экен. Чымчыктар деле сайрабайт, башка эч нерсенин үнү деле угулбайт. Менин бир нерседен күмөнүм бар десе, Джонси ага карап, эч нерсе угулбай, эч ким жок болсо экөөбүз жалгыз экенбиз, бир бале кылбайлыбы дей берет. Мындан соң биз Кимберлинин ордуна кошулган продюсер кыз Мара менен Нинаны көрөбүз. Анда Нинанын буту бир аппаратка илинип кетип, андан жагымсыз үндөр чыгып эле карточканы алса, ал жерде оюндун тартиби жазылып туруптур. Анда Мара тартипте жазылган нерсени 1 минутанын ичинде таппаса, ал оюндан чыгып дароо эле четтетилмек. Ошондуктан Мара айтылган нерсени издеп жөнөп эле суунун жанынан таап алды. Ал илинген нерсени алам деп сууга түшүп кетип, бирок бир кезде жээкке чыгып, жанагы картаны ошол аппаратка сайып эле оюндан чыкпаганга жетишип калат. Бул убакта Майкл 3-чү тайпадагы Джейк менен Еленаны тартып жаткан. Бир кезде Елена Джейкти таң калтырып эле чечине баштайт. Ал чечинип алып эле Джейкти өзүнө тартса, анын бул нерсеге жини келип, силер эмне сүйлөшүп алгансыңар, оюндун тартиби мындай эмес го деп эле ал жерден кетип калды. Көрсө чындап эле тартып жаткан Майкл менен Елена буга чейин сүйлөшүп алышкан экен. Анда Елена Майклга жагынып, мен жылдыз болушум керек, ошондуктан мени тасмага көбүрөөк тарткының. Ал үчүн мен сага бардык нерсе кылып берем деп эле эмне кылып жатканын өзүңүздөр деле түшүндүңүздөр окшойт. Эң кызыгы, бул нерсени Мара менен Нина көрүп калат. Кызыгы, продюсер кыз Мара Майклдын сүйгөн кызы болчу. Буну көрүп калган Мара бир мал деле ыйлап кирип, мен буга турмушка чыгайын деп жатпадым беле. Бул көрсө жаман адам турбайбы деп эле Нинага даттана баштады. Нина Марага күч-кубат берип, мындай окуя менин деле башымдан өткөн. Менин дагы жигитим жакын куруум менен ойноп кетип, бирок мен алардан өч алып жигитимдин патын жайып салганмын. Ошондуктан жүрсөң Майклды дагы көптөп салалы десе, Мара такыр көнбөй койду. Эмбер менен Джонси токойдон бери эт бышып аткан жерди таап алышып, оюндун тартибинде биз тирүү калышыбыз керек, ошондуктан бул эт биздики деп эле эч нерсени ойлонбой эле этти көтөрүп кетип калышат. Бир кезде буга чейин колго түшүп калган Дейл ойгонот. Аны жанагы жырткычтар алып келип башын ылдый кылып асып салышкан экен. Анда жырткычтардын бири пайда болуп эле кичинекей бычагы менен аны сайгылап ойноп, андан соң олтуруп алып эле ошол бычакты курчута баштады. Бул убакта Нина менен Мара токойдон бери үй таап алышкан эле. Анда Мара мен оюндан чыгам деп ал үйгө кирип бирөөгө коңгуроо кылмак болот.
Бирок алар үйгө кирип үйдүн ээсин таба алышпай, бөлмөлөрдүн биринде аябай түрү суу адамдардын сүрөттөрү илинип турганын көрүштү. Сыягы бул жырткычтар кадимкидей адамдардай эле жашашат окшойт. Бир кезде эле тарак-турак башталып эшиктен жырткычтардын бир тобу киришип, алардын бири боюнда болуп эле төрөй баштады. Бул убакта бекинип калган эки каарманыбыз төрө тишин дагы көрүп калышат. Анда төрөлгөн наристенин түрү дагы бул жырткычтардай өтө эле раңсуу экен. Бир маалда эле эки каарманыбызды жырткычтардын бири байкап калып коолап жөнөп, алар бөлмөнүн эшигин бекитишет дагы дубалдардын бирин тешип эле чыкканга жетишип калышат. Нина алдыга түшүп алып чуркап бара жатса, Мара анын артынан жете албай жаткан. Бир кезде эле Маранын башына балта келип сайылып, ал ошол жерде эле жан берди. Жүрөгү түшүп калган Нина жалгыз калганын түшүнүп, кулагында илинип турган видео байкону таштап коюп эле качып жөнөйт. Аны коолап келе жаткан жырткычтардын бири жанагы видео байкону мойнуна илип алды. Ал Нинаны табайын деп калганда экинчи шериги унаа менен келип, унаанын үстүндө Маранын өлүгүн дагы илип алыптыр. Ошентип Нинага жакын калган жырткыч шеригинин унаасына олтуруп алып эле кетип калды. Биз мындан соң Елена менен Майклды көрөбүз. Алар максатына жеткенден кийин Майкл өз иштери менен кетип, Елена ал жерде эс алып барам деп калып кеткен. Көрсө аларды алыс эмес жерде жанагы жырткычтардын бирөөсү карап турган экен. Бир кезде эле жырткычтын аялы келип калып, аны кызгандып айтор уртокмок алып, андан соң Еленанын жанына барат дагы аны дароо эле өлтүрүп салат. Сыягы бул жырткычтар жаш үй бүлөлөрдөн окшойт. Бул убакта Дейл дагы деле асылып турган эле. Анда жанагы жырткычтар унаа менен келип Мараны ал жерге таштап кетишип, жырткычтардын бири бычагын алып эми Дейлди соёюн деп калды окшойт. Анда Дейл колу менен анын талдоо жерин талыта чаап, бычагын алат дагы байланып турган бутун кесип эле бошонуп алды. Ал жырткыч менен теңдейлашып мушташып, колундагы чечкенге жетишип, акырында жырткычтын мылтыгын өзүнө алат дагы аны учуратып салат. Эми бул каарманыбыздын жини катуу келди окшойт. Анткени ал бычак менен мылтыкты алат дагы аңчылыкка даярдангандай эле жөнөй баштайт. Майкл буга чейин кеңсе катары даярдалган унаасына келип, ал жерден жардамчысын таппай эле жалгыз олтуруп калса, унааны ага айтпай эле бирөөлөр айдап жөнөйт. Анда Майкл унаанын башкаруу жагын ачса, ал жакта эки жырткыч олтуруптур. Бул жырткычтар токойдо жашап чоңоюп, акыл эстиги кемдигине карабай, айдоочулук күбөлүктү кайдан алган такыр эле түшүнө албадым. Майкл дагы ал жерде жырткычтардын бирөөсүнүн колунан өлүп, Эмбер, Джонси жана Джейк үчөө таап алган этти олтуруп алып эле жеп жатышкан болчу. Бир кезде алардын жанына жүрөгү түшүп калган Нина шашылып келип эле баардык чындыкты айта баштайт. Аны угуп жаткандар толук ишенгиси келбей эле, балким бул атайын бир оюндун бөлүгүдүр. Майкл ушундай кылып даярдаса керек да деп жанагы жеп жаткан этинин биринен тасманын башында өлүп калган Кимберлинин татуировкасын көрүп калышат. Ошондо гана баардыгы ишенишип качып жөнөштү. Бул убакта Дейлди токойдон үйдү таап алып, ал жердеги кишиге мылтыгын такаса, ал жашнакай эле киши экен. Анда Дейли ал киши менен сүйлөшүп олтуруп, ошол киши бул жырткычтар жөнүндө баардык маалыматты айтып бере баштайт. Көрсө бир кезде бул жерде химиялык иштерди кылган бир ишкана бар экен эле. Анын зыянынан токойдогу жырткыч жаныбарлардын баардыгы өлүп, ишкана жабылгандан кийин адамдардын баардыгы көчүп кетип калышыптыр. Бирок алардын арасынан бир үй бүлө калып алардын балдары ушундай бир түрү суук төрөлүп, балдарынын балдары болсо такыр эле жырткыч болуп калыптыр. Анда Дейли ал кишиге сиз эмне бул жактан кетпей жүрөсүз десе, ошол калып калган үй бүлө менмин да деп эле Дейлиге кол сала баштайт. Бирок Дейли дагы жөнөкөй адам эмес экен, буга чейин көрдүк окшойт. Ал аксакал кишини ошол жерде эле жардырып жок кылып салды. Качып бара жаткан төрт каарманыбыз токойдон бери кызыктай эле үндөрдү уга баштайт. Көрсө жанагы жаш үй бүлө жырткычтар балайын өткөрүп жатышкан экен. Аларды көрүп калган Нинанын жүрөгү түшүп дароо эле качып жөнөп, бул убакта эки жырткыч калган үчөөнө кол сала баштады. Качып бара жаткан Нина байкабай бир чуңкурга дагы түшүп кетет. Калып калган үчөө дагы эки жырткычты таштап эле качып жөнөшүп, Джейк, Эмбер менен Дженсиге бузулган ишканада жолугабыз деп айтып, силер ошол жака бара бергиле, мен болсо Нинаны куткарып келейин деп Нинаны издеп таап алды. Ал чуңкурга түшүп кеткен кызды ал жерден куткарып чыгып, биз бул убакта Дейлдин жаалардын окторуна жанагы жарылуучу заттарды бекитип, жандырбалкасын текшерип, өзүн Рембо сезип эле бир нерсеге даярданып жатканын көрөбүз. Качып бара жаткан Эмбер менен Джонси байкабай эле ал жердеги бир тузактарга түшүп калат. Анда экөөнүн тең бутуна жип байланып өйдөгө көтөрүлүшүп асылып калышса, аларга жетип алган жырткычтардын бири жаасы менен атып экөөнү тең бир заматта өлтүрүп салды. Бул убакта Джейк менен Нина иштен чыккан ишканага жетип келишти. Ал жерден көптөгөн унааларды көрүп, алардын арасынан өздөрүнүн дагы унаасын көрүшөт. Сыягы бул жырткычтар мындай нерсени 10 жылдан ашык кылып жүрүшкөн окшойт. Бир кезде эле экөө ал жерде бир адамдын кыйкырып жатканын угуп, ал жака чуркашып, эч кандай адам жок эле түшүрүлгөн видео тасмадан эле кыйкырыктар чыгып жатыптыр. Бир кезде экөөнү тең жырткычтар келип кармап кетишип, эсинен кеткен каармандарыбыз ойгонсо Джейкти өзүнчө байлап, Нинаны болсо тамактанып жатышып жанына олтургузуп алышыптыр. Эң кызыгы бул жырткычтар кадимкидей эле үй бүлө болуп жашашат экен. Алар дагы тамактын алдында бири-биринин колдорун кармап Кудайга сыйынып коюшту. Бул жанагы арак ичип атып калбасаң халалбы дегендей эле болду окшойт. Бул убакта Дейли дагы ал жерге
жерге жетип келип калган эле. Ал байкабай эле басып келе жатса тарак-турак деген үндөр чыгып кетип, жырткычтар даярданып эле бөлүнүп балдар өзүнчө издеп жөнөшөт. Дейли бул убакта бекинип жанагы жарылчу заттардын бирин жандырып эле даярданып калыптыр. Анда жакын келген жырткыч баланын артына атып, алар өчүргөнгө жетишпей калып эле экөө тең ошол жерде жарылып кетет. Дейл байланып турган каармандарыбызды таап алып биринчи Нинаны бошотуп аны кач деп буйрук берип, андан соң Джейкти бошотуп жатса эле ага артынан жанын ого келип тийди. Ал Джейкке дагы кач деп буйругун берет дагы жанагы жырткычтар менен өзү жалгыз калып кетет. Бирок алар кайра жаасы менен Дейлди аткылап, анан да мойнуна чынжыр тыргытып ошол жерде өлтүрүп салышты. Мындан соң балдарынын өлгөнүн билген жырткычтар кыйкырып эле каармандарыбызды кубалап жөнөп, Джейктин артынан жетип алып аны уртокмок алышып эле отун майдалагычка ыргыта башташты. Бир кезде Нина ага жардамга келип жырткычтардын биринин мойнун тиштеп, Джейкти куткарып калган кезде жырткычтардын экөө тең жанагы отун майдалагыч жака өтүп калышкан эле. Анда Нина баскычтардын бирин басып ийсе илинип турган отун ордунан жылып, эки жырткычты түртүп эле жанагы майдалагычка киргизип жиберет. Ошентип эки каарманыбыз жырткычтарды жок кылып жеңишке жетишип, кетип бара жатышып Тасмандын башындагы Кимберлинин кыпкызыл унаасын таап алышты. Алар унааны айдап бара жаткан кезде эле биз кайрадан токойду көрөбүз. Көрсө жанагы жаңы туулган кичинекей жырткыч апасы экөө дагы деле тирүү экен. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, ушул сымал тасманы жакшы көргөн досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, токойго эс алууга барып калсаңыз эки жакты карап абайлап жүрүңүз.